Ассаламу алейкум, урматтуу Россияда жүргөн мигранттар, бул видео силер үчүн пайдалуу болот деп ишенем. Баарыңыздар билесиздер, өзгөчө бир необычный закон чыккан Россияда. Баягы биз колдонуп жүргөн сим карталар боюнча билесиздер. Азыр сим карталарга телефон чалып да кайтып атат, СМС аркылуу да келип атат, биометрикадан өткөрө депчи. Мурда билесиздер, Россияга келип любой сим карта саткан жерден паспорту берип ала берет болчук. Азыр андай эмес болуп калды. Азыр сөз түрдө биометрика өтүш керек болуп атат. Сен эненен СНИЛ салып, госуслугу ачып, андан кийин ошол биометрика өтүш керек да. Буга чейин банктардан өтүп аткан болчу, көптөгөн мекендештерибиз жаңылыктардан да көрүп аткан болчук. Баягы Сбербанк, ВТБ деп кечээ мен өзүм барып Сбербанкка дагы бардым. Сервис не работает деп мени чыгарып беришти. Андан кийин ВТБга дагы бардым, ал жака барсам дагы мени чыгарып беришти. Эми анан карасам, мага баягы немеден да чалып, ютудан да чалып түшүндүрдү да, ушундай сен банкка эмес, жөн эле госуслугудан кылсаң болот депчи. Анан дагы көптөгөн мекендештерибиз комментарий жазыптыр. Анан ошол нерсени мен кылып өттүм биометрикадан. Анан силерге дагы ошол кабар берип коеюн дедим. Так, кыскасы, азыр сиздин госуслугуңуз болсо, азыр күчүндө иштеп аткан сим картаңыз болсо, сиз Play Market'ке баягы госуслуга биометрика деп жазасыз. Жазып туруп, ал отдельный продажнага ошону скачаткалап туруп киресиз. Киргенде ал жактан сизден кадимки эле ошол госуслугуңуздагы логиниңизди жана паролуңузду сурайт. Аны терип киргенден кийин ошол жерде турат, баягы зарегистрировать депчи. Анан аны баягы ал жерде мындай да, селфи түшөсүз. Селфи түшкөндө аппак фонго түшсөң жакшы болот. Мындай дубалга мынтип өзүңүз үчүн тартып түшөсүз, жытаңдабай, күлбөй түшөсүз да, мындай серьезно болуп түшөсүз. Ал өттү. Андан кийин голос. Голосуңузду дагы жазат экен. Ал жерде мындай болот. Экранда жазып турат. 1, 2, 3, 4 деп 9га чейин секин цифрлар жазат. Ошону орусча ачышыңыз керек. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 депчи. Андан кийин эле ошол наоборот айтылат. 9, 8, 7, 6, 5 болуп. Андан кийин аралаш. 4, 3, 9, 6 депчи. Ошолорду спокойно айтып койсоңуз болду, бүттү, ушул эле экен. Банк санкка барбай эле, оңой эле туугандар. Ушуну силер дагы кылып алыңыздар. Вообще оңой. Мен билген маалыматымды айтып койтам туугандар. Жаман көрүп неме кылбаңыздар. Өзүмө калаган ошол билген нерсени силерге дагы билдирип коеюн деп чечтим. Көпчүлүгү банкка барып, банктар жабылып болуп, ошо өтө албай жүргөндөр да бар да. Өтүп коюңуздар, сим картаңыздар күйүп кетсе, бүт ошол Сбербанкка подключено болгон немеңиз бар, мисалы үчүн бирок кредит алган ошол сим картасы менен, ал жаман болот, ошол үчүн өтүп койгула.